Тажикстан Ауганстанга чегараны бузган үчүн нота тапшырды. Тажикстан Ауганстандын чегарага жакын аймактардагы куралдуу кагылышууларынан улам нота тапшырды. Бул тууралуу 14 августта чет элдик басылмалар билдирди. Тажикстандын Тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда, Ауганстандагы атышуулар учурунда өлкөнүн аба мейкиндиги бузулуп, үйлөр жабыркаган жана Дарвас районунда бир жай тургун каза болду. Окуя Ауганстандын Бадакшан провинциясындагы Нусай районунда Талибан күчтөрү менен жергиликтүү куралдуу топтун ортосундагы кагылышуулардын фонунда болду. Нурай Серикбайдын өлүмү боюнча сот өкүмү чыкты. Кечээ 13 августта Шымкент шаарындагы адистештирилген райондор аралык кылмыш соту 21 жаштагы Нурай Серикбайдын өлүмү боюнча өкүм чыгарды. Бул тууралуу Казинформ билдирди. Айыпталуучу 28 жаштагы Шерхан Аймахан өмүр бою эркинен ажыратылып, жазасын өзгөчө коопсуздук режимдеги мекемеде өтөйт. Сот аны өзгөчө ырайымсыздык менен адам өлтүрүү, мыйзамсыз аңдоо жана никеге турууга мажбурлоо боюнча күнөөлүү деп тапты. Тергөөнүн маалыматына ылайык, Аймахан Нурайды бир нече ай бою аңдып жүргөн. 2026 жылдын январында ал кызды Алматыдан Шымкентке никеге мажбурлоо максатында алып качкан. Кыздын ата-энеси бул тууралуу билип, аны Шымкенттен кайра алып кетишкен. Өлкөдө электр энергиясынын массалык түрдө өчүрүлүшүнүн себеби айтылды. Бүгүн 14 августта саат 15:34 Казакстандын энергетикалык системинин түндүк жана түштүк бөлүктөрүн байланыштырган жогорку чыңалуудагы электр линиясы өчкөн. Сонун жаңылык, сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Мындан улам Борбор Азиянын жалпы электр системинде өзгөрүү болуп, Кыргызстанда электр энергиясын убактылуу өзүнчө режимде камсыздоого өткөн. Кыргызстан улуттук электр тармагы ишканасы маалымдагандай, жабдууларды коргоо үчүн автоматтык система иштеп, электр тармагын коопсуз режимге өткөргөн. Учурда абал көзөмөлдө. Абоненттердин электр жарыгы үзгүлтүксүз берилип жатат. Кыска мөөнөттүү үзгүлтүктөрдүн так себеби кийинчерээк кошумча маалымдалат. Айта кетсек, бүгүн Бишкек шаарынын Алматы облусунун бир катар райондорунда, Тажикстандын айрым облустарында электр энергиясы массалык түрдө өзгүлтүккө учураган. Садыр Жапаров Ташиевде кызматтан аларда өзүнө телефон чалганын айтты. Президент Садыр Жапаров журналист Али Токтокуновго берген маегинде Камчыбек Ташиевди УКМКнын төрагалык кызматынан алып жатканда анын өзүнө телефон чалганын айтты. Мамлекет башчысы ал учурда Ташиев Германияда жүргөнүн тактап, аны кызматтан алууга бөлүнүүлөр себеп болгонун белгиледи. 75 адамдын каты. Парламенттеги депутаттардын ортосундагы бөлүнүүлөр. Мен ага мындай болбойт. Элди түндүк, түштүк деп бөлбөш керек деп айткам. Анан мен сени кызматтан алып жатам. Капа болбогуң дегем, деди өлкө башчы. Эске салсак, Ташиев кызматтан алынганы өзү үчүн күтүүсүз болгонун айткан. Булак супер кежи. Кедр АКШ менен Түштүк Кореяга эскертүү жасады. Бүгүн 14 августта Түндүк Корея АКШ менен Түштүк Кореянын биргелешкен Улежи Freedom Shield аскердик машыгууларын агрессивдүү согушка даярдык катары баалады. Бул тууралуу Кедрдин Тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы чет элдик маалымат агенттиктерине билдирген. Анын айтымында быйылкы машыгуулар былтыркыга салыштырмалуу кыйла чагымчыл жана кооптуу мүнөзгө ээ. Пхеньян мындай аракеттерге күчтүү кармоочу фактор менен жооп берип, өзүнүн коопсуздугу, кызыкчылыктарын коргой турганын белгиледи. Буга чейин АКШ менен Түштүк Кореянын Ulежи Freedom Shield машыгуулары 17 августта башталары кабарланган. Ага 10 миңдеген аскер кызматкерлери, аскердик техника жана буунун башкаруусуна кирген өлкөлөрдүн күчтөрү катышат.